Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Demek hurmatlılarım dağı bir yol adi ahlak kul münöz tuğrasında maşallah. Bağır maqtu Allah'a olsun maşallah. Demek Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di bul dünyaya adam zatın kulk münözün toluqtoo üçün jönötkөн eкен. Toluqtooçu деген söz bir nese jetpey kalgan nerseni ne kılış керек eкен? Orduna alıp gelip toluqtoo. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın gelişi adam zatı dağı da olsa ayyabay özünün kemeline kamil kılıp, toluq kılıp oңдоо üçün jönötülgөн eкен. Peygamber aytar, men deydi, bir bütkön üydün deydi, bütkön üydün. Bir jetpey kalgan bir kışımın deydi, bir kirpiçimin deydi. Adamların bardığı gelip durup, bu jerimde emне tetişe bir kirpiç koyup koygan emessiңер деген сыяктуу. Ошо акыркы кирпичти толук таш үчүн келем дейт. Мен акыркы пайгамбармын. Menden keyin hiç bir peygamber gelmeyip de peygamber ayıp ketken. Demek Allah Teala peygamber arkılı bütkül adam zatı üçün toluqtooçu peygamberdi bergen eken. Demek kimde peygamberimizin adebi men adeptense, ahlakı men ahlaktansa, bunda aytkanda münözü menen münözün oңдосо, adebi men aşo peygamber adebini gönse, mına oşol adam toluq bol eseptelet eкен. Bul dünya uşunça tar, ana bat öte turgan dünya. Uşunça bat ele ötөт. Misal bir neçe jıl murdan, bir neçe vaqt murun bir ele suray turgan bolsa, misal men 15'te bolчумун turaba. Biroq vaqt bat ötüp ketken uşunça jaşka kelet atkenmiz. Эми карай турган bolsok, биздин жашообуз bat ötüp барат экен. Biroq эмнеге өтүп баратат? Канча адамдар ар кандай нерсе кордуп жашоосун турабы? Biroq эмне үчүн пайгамбарды Алла Таала толуктоо үчүн жөнөткөн? Анткени себеп бейишке жетпей аткан bir компонент бар болчу. Bir, мисалса бирөө тамак жасаса, ошо тамакка bir специядан мындай bir кичинекей bir нерсе кошуп койсо эле азыр даамы чыгат да турабы? Ошол чыкпай аткан даам менмин дейт пайгамбарыбыз. Demek bizim жашообузда кимде-ким жашоосуна пайгамбарыбыздын жашоосун кичине эле киргизип койсо, кичине эле мындай жетпей аткан жагында. Машалла, ошо менен адам эмне болот экен? Ордун табат экен. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен бузулган жокмун да, мен мындай кандай десем, кээ бирлер айтат го, ма ой молдоке мен деле ыймандуумун. Ушак айтпайм, ууру кылбайм, бирөөнүкүн албайм. Ушул деле болот да. Кудайды мындай жүрөгүң менен тааны деп айтпайбы? Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы жүрөгүң менен тааны. Туура? Бул да туура айтып атат. Бирок субханалла мындай жетпей атат да. Эмелек айткандай тамак жасап туруп туз салбай койду да. Айтып аткан субханалла мен дейт, ушак айткан жок туурабы? Уур кылган жок. Только адал эмгеги менен жүрөт. Кудай деп жүрөт. Бирок эмне болот экен? Субханалла, Кудайым сактасын. Özünün жашоосунда bir нерсе жетпей атат. Ошол пайгамбарыбыздын некен адеби, ана сүннөт экен. Ушул нерсеге көңүл буруш керек турган. Демек, эгерде сиз менен биз азыр эртең күнү өзүбүздүн жайыбызга бара турган болсок, жайыбызга дегенибиз өзүбүздүн жайыбыз бар. Билесиздер туурабы? Однокомнатный. Чын, бир эле эшиги бар. Итону кулдуп салышат кийинчи. Аны мен неме деп коем да, ахиреттин эшиги деп коем. Качан жаназага барганымда, ошол жерде карап отурган жакшы көрөт элем да. Бул кабырдын субханалла өзүнүн оозу бар го. Аны ошону мындай карап отурсаң бир башкача да. Киресиң, бирок чыкпайсың болду. Бүттү. Кирдиң, чыкпайсың. Ана көп ойлондурат эле ошо киргенден кийин субханалла эки периште келгенсе, анкир ва мункар деп коет. Анкир мункар деп турат эле.
Анкир мүнкір. Ошо анкир ва накир, же анкир ва мункар, ошо эки периште келет экен дагы. Эми сурак баштайт экен да. Сен мындай кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен ой, кээ бирлер мага барганда көрөбүз. Барганда хочешь, не хочешь көрөсүң туруп. Мындай чын айналачы. Көрбөй койбойсуң анчы. Каяка качасың ошочу. Кача албайсың. Бутуң тушалган. Колуң тушалган. Тилиң сүйлөй албайт. Эмне кыласың? Баягы сайрайын десең, баягы тилиң жок. Качайын десең бутуң иштебейт. Кармайын десең кол жок. Экөө келди. Алдыңа турду. Эми ошол мезгилде сурак кылганда мен набиюка, сенин пайгамбарың ким деген суроо болот экен да. Ошол мындай карап отуруп ошондо дайым ойлойт элем, ошо мен набиюка десе, мейли мен роббука десе, роббиң ким десе, эгер бул дүйнөдө эч ким ширк кылбай да жашаса, мисалы ширк кылган жок. Алла шерик келтирбей, мушриктик кылбай. Кудайга шерик келтирбей, арбак колдосун, дагы ушундай сөздөрүбүз бар го. Жолсо дөтү колдосун. Дагы эмнебиз бар? Ушундай бир кандай десем, Алладан башка бир нерсеге сыйынып ийген жагыбыз бар го. Эгер ушундай нерсе кылбастан эле Алладан барсам, бир да жолу Аллага мисалы андан башка эч кимден сурабасам, үмүт кылбасам, коркпосоң эле болду. Эми Аллах ушундай зат экен, өзү райымдуулук кылат экен да. Ман роббука десе, экен, мен Роббим Аллах. Бирок айтып коюш оңой, жеңил. Ал мен Роббим Аллах деп айтып коем деп атам да. Бирок мындай бул нерсени айтыш да оор болот. Аябай оор болот. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, эми оңой эле эмне? Өлүш да оордай, жаман оор. Субханалла. Өлүш ушунчалык оор. Мен ошо кабырга чейинкисин айтып берейинчи. Бир жылы ошол эмеде мен жаш бала болчумун да. Примерно 20-22 болушум керек. 19 жашымда молдо болгон болсом, 19-20 жашымда молдо болгон болсом, имам болгон болсом. Ошондо бир 22 жаш окшойм да. Анан анчалык таасирленген убактым болгон эмес, бирок ушул кишиде таасирлендим. Ошол мезгилде имам Газалинин ушу бир китебин окуп, жаңы эле бүтүп аткам. Анан ошол жерде адамдын жаны чыгышы жөнүндө окуп алгам. Анан баягы чакырып калышты, иман айтып койду. Макул иман айтыш, эмне баягы опойда деп баягы негизи иман айтышты билесиң, кантип айтат иман? Кантип айтыш керек иман? Негизи адам каза болоордун алдында, мисалы жатса, сен барып калсаң, кандай деп сурабаш керек биринчи. Биз өлүп атса да кандай деп сурайсың да. Анти жакшы өлүп калат да. Биз да кыздар ушундай да, кандай деп жакшы өлүп калабыз да. Биз дайыма өлөр алдына барабыз да, молдого өлөр алдына барабыз, больницада өлөр алдына, иши болбой калганда барабыз да, шылчы. Банкрот болуп калгандан кийин ыйлайбыз, ага чейин ойлонбойбуз. Субхана, бүт бар талкаланып бүткөндөн кийин стресс болуп жүрө беребиз да. Кандай десе жакшы деп коюпчу. Ушундай жагыбыз бар, сонун жагыбыз бар да. Аны өлүм төшөгүндө жаткан адам жанында барсаң, эң биринчи ага сен иманды талкын кылышың керек. Жолсо ла илаха иллаллах деген сөздү үйрөтүшүң керек. Жолсо оозуна үйрөтүш керек эмес, балки ошо айтып коюңуз да, эгер акылы бар болсо. Эгерде андай акыл болбой, акыл эметип аткан болсо, Аллах, Аллах, Аллах деп баягы кишине тиги оозун кураттырганда аракет кылыш керек. Кимдин эң биринчи сөзү Аллах болсо, жана кимдин эң акылдуу сөзү Аллах болсо, ал бейишке кирет деген баягы, билесизби? Жолсо ла илаха иллаллах болсо. Эми эң чоң нерсе ушул экен да. Ким ушул сөздү айтса анда бактылуу. Анда Кудай берсе кутулду. Кудайым берсе кутулду. Ошо менен жан берип кеткен болсо. Алдынан ортосунда талаш. Акылы толуп турган мезгилде ла илаха иллаллах айтып койду. Бирок акылынан, хушудан, акылдан кеткен мезгилде кайра келме айт десе айта албаган болсо ошол каралат го деп талап алдында талашат. Бирок айтайын дегеним, акыркы сөзү кимдики ла илаха иллаллах болсо кутулду. Талкын кылып туруш керек. Анан оңой болуш үчүн Ясин сүрөсүн окуп турабыз биз жанында. Баш жагында Ясин сүрөсүн окуйбуз. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху ооругандарга дагы, өлүм төшөгүндө жаткандарга да Ясин окугула деген. Ошол себептен Ясин шарифаны окуп турат экенбиз. Эмне үчүн билесиңер Ясин шарифаны окуйбуз? Анткени себеби качан адам өлүм төшөгүндө жатканда эң чоң душман шайтан алейхилан, иблис өзү алейхилана. Ушундай чоң шайтандын чоң атасы, Аллага каршы чыккан мал'ун. Ошол эки Алланын каргышы ага болсун. Эмне кылат экен? Адамдын түйүнө келип турат экен. Туруп, андан
Ey deyт экен. Мен сени куткарып калайын дейт. Сакаратул маут өлүм жанына келгенде качан жан чыгып атканда өтө оор болот экен. Ушунча оор адам акылына жетпейт. Акылы жетпейт экен ошол. Онда жанагындай кылыч менен түрүлөй эле буттан баштап, тети буттун учунан баштап түрүлөй эле кескилеп келаткандай чувство болот экен да. Дагы бир жерде болсо, оозуна тети жанагындай тикенекти салып туруп, тети ашказандан тикенекти жулуп келаткандай болот экен да. Бирөө ойлосом бул машинеге биле тросту байлап туруп ич агардан жулуп кеткен да. Ушунча катуу эң жаман сезим ошол мезгилде болот экен. Ошол себебинен качан шайтан келет экен да, ошо катуу кыйналып турган мезгилде мен сени куткарып калайын дейт экен. Куткарып калайын. Ошондо баягы адам ыйманы алсыз да, бул дүйнөдө жалаң курсагы тойгузганга эле иши өзүнүн дүйнөлүк напсиси менен аракет кылып ошол нерсеге берилип калган адам шайтанга жалынып кеткен. Бирок айтайын дегеним ушу ыйманы алсыз болуп турган мезгилде келе турган болсо, шайтан оңой эле азгырып коет экен. Айтат экен, мен сени кусактап калайын. Адамга ошондо оозуна бир океанды буруп койсоң да суусундугу канбай турат экен. Казан тамакты куйсаң деле курсагы тойбойт экен. Ушунча ачка болуп турган болот экен. Кудай сактасын баарыбызды. Шайтан келип туруп, мен сага суу берем дейт. Сууну көрсөтөт экен. Сууну көрсөткөндө баягы чаңкап турган эме ушул нерсе ичкиси келет экен. Бирок эмнекен бир жерде Алла Таала жаап койгон болот. Даам сезбейбиз, суусундукка эметпейбиз, бирок биягы кургап турган болот. Ушунча кургак жанагы чөлдөгү 1000 жылдык кумдагы эч нерсеге жарабай калат. Ушундай кыйналып турган болот экенбиз. Мына ошол мезгилде жаныбызды алыш өтүп ушунча чоң оор катуу болот. Шайтан алдаганга аракет кылат. Бул дүйнөдө мисалы биз азыр мисалы мен айтып атам, кээ бирлериңер мындай эмне эле болот бул. Дем салбай кетирек деп атат. Чын. Мен дем салып атам азыр. Эгер азыр мен айткан нерсеге ишенсең, анда айыктың. Эгер ишенбей атсаңчы, өмүр айыкпайсың айтып коеюн. Чын айтам. Эң чоң оору бул ошо жүрөгүңө азыр мен айтып аткан нерсе сиңбегендей. Ыймандууларга дейт да, боорго таттуу нерсе кандай сиңип кеткендей дейт. Ушундай сиңет азыр. Бирок сенин жүрөгүңдө кичинекей ыйманың болбосо, ишенбесең, эч ишенбесең, ушамдый текеберленип, мынтип каякта баштады баягы жомогондо десеңчи, анда welcome to тозок дейт да. Чын өзүңдө өзүң мындай бычаксыз эле сойгондордун катарындасың. Анткени Алла айтып койгон. Эмнекен алладина юминуна бил гайб. Алар дейт ыймандуулар, кайыпка көзгө көрмөгө ишенди. Мына ошого ишен ыйман. Эгерде ага ишенбесең, бул ыйман эмес. Анан качан ошо кабырдын түйүнө келгенимде ушуну карап отуруп, субханалла ойлой берет элем да. Менден ушу келип периште сураса. Менден сураса, ey сен Аллахың ким? Сенин пайгамбарың ким? Сенин диниң ким? Кайсы десе, кандай кылып жооп берем деп ушуну ойлоно берет. Анан бир күнү устаздын сабагындагы хадисте бир сонун улуу бир хадистердин бирисин айтып берди. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кимде ким менин сүннөтүмө амал кылса, менин сүннөтүм амал болсо, менин шафаатым, менин жакшылыгым мага важип болот деген экен. Пайгамбар айткан экен. Кимде ким пайгамбар мына сакал койдукпу? Мына сакал койдук. Сүннөт деп коюп койдуң, машаллах. Пайгамбарга ээрчип койдуң. Кээ мисалы ушу сакал жүдөп да кеттим деп кыра бере турган болсо баягы туура ал өз иши. Бирок ошо жүдөсө да, какаса дагы ушун жакшынакай кылып туруп пайгамбар сүннөткө коюп койду. Мурутты алып салдык кой, жөөттөргө окшошуп калбайын деп. Машалла. Пайгамбардын шафааты важип болот уже. Мүрзөнүн ичинде пайдасы карасаң, биринчи эле. Экинчиси пайгамбардын сүннөтү экен, намаз окуп баштадың. Пайгамбар өкүм болгон, Алла Тааланын өкүмү экен, пайгамбар сүннөтүн кылып баштадың. Машалла, жооп беришкен болот экен. Ким деген пайгамбар сүннөтү эргешсе дейт. Эми караңыз, 5 дини барбы, 5. 5-тин ичинде Алла Таала 5 пайгамбардын сыпатын 5 кылып коюп тургандар. Ошонун бирөө пайгамбардын адеп ахлагы кандай болсо, 5-тегилердин да адеп ахлагы ошол пайгамбарыбыз кандай болот экен. Пайгамбарыбыз сени менин пайгамбарыбыздан. Кээ бирлер айтып атат, "Казой, бизден эч кандай мусулман болгон эмеспиз, илгери жок болчу,
тигини атасынан биринчи сакал койбойт деген сөздөр бар. Ушунча бир мындай бир кээде ушунча тупизмге мээм айнып кетти моночу. Субханалла, ушунча бир мындай бир 30 эле жыл ары барып койсочу, далай деген нерсени көрмөк туурабы? Мына 30 эле жыл артка жылып койсочу. Эми ушундай бирөөнүн нерсеси мындай кээде таң кала бересиң, таң бересиң ушул нерсечи. Мына бизде мындай эң эле сөзүн айтып берейин мынакей. Кара бир нерсе сөз бар. Жаттым тынч эмне? Жаздым genç. Tilim Kur'an, tilegenim iman. Мындай сөзчү бул ушунча деңгээлде биздин ата-бабалардын динге сиңгенин белгиси болуп эсептелет. Мына тилим Кур'ан дейт, тилегеним иман дейт. Ой жана даватчы көчөдө жүрүп го шалбырап ечипчү. Ой келип алып жана таксырым иманга келишиңиз керек экен деген ушул тилегеним иман деген ушул. Карасаң ушунча дегенде жатканда уктаганда дагычы уктаганда жөн эле эмес. Ушундай бир тынч уктасам экен деген сөз мындай жаздыгым genç деп атканычы бул нерсе бекер нерсе эмес. Эгерде сен түн ичинде уктап атканда жакшы уктасаң, анда сен эң мындай бактылуу адамсың. Билесиң ушуну? Түн ичинде ким уктап атканда жанагындай бир кээ тамашалап аткан өлүктөй уктап атсачы, ошол адам бактылуу. Бул жерден аз 70% ошол уктай албайсың. Анткени ал ошол чувство көптөн бери эмне болуп калган, эмне болуп калган? Эңсеп калганбыз. Дейин дегеним субхан бул эмес эле, бирок айтайын дегеним ушул эки, пайгамбарыбыздын адеби менен бейиштер кооздолгон экен. Бейиштин ичинде пайгамбарыбыздай болобуз. Ошону себеби мына азыр эле, мына бүгүндөн баштап өзүбүздүн адебибизди оңдойлу. Мына калпычы болсо, мен дайым айтып берем, калпты токтотолу туугандар. Чын калптын кичинекейди мондай тырмактын учун чалгычагында тырмактын ичине кирчелик болсо да ошол калп болуп эсептелет. Мен көчө айтып атам го, арактын бир тамчысы дарак, бир тоннасы дарак. Экөөнүкү эч айырма жок. Бирдей эле. Ошол эле калптын тырмактын учуна кирчелиги мененчи могул үйгө толо болсо да субханалла, экөө бирдей эле калп. Ушундай. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай мисал айтып атат. Эгер кимде тамашалап болсо да калп айтпаса да пайгамбар тамашалап болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң жаман көргөн нерсеси бул калп болгон. Пайгамбарыбыздын эң жаман көргөн нерсеси эмне болуптур? Жалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалганчы бейишке кирбейт деген. Жалганчы биз аны өзүнчө мындай бир хадис термини бар. Ошолдо мындай ла сөзү менен келген нерсе да. Мындай айтканда Алла Таала пайгамбар аркылуу субханалла уже белгилеп атат экен да. Бейишке кирбейт дейт. Ошол себептен субханалла эң биринчи мына сен эгерде кантип адептүү болом десең, мына бүгүндөн баштап кээ бирлер бар калп айтпайт, өмүрү калп айтпайт. Чындык үчүн жан берген адамдар бар туурабы? Чындык десе баягы мен бирөөнү барып туруп мына эч кандай далил жок эле президентке чыкпаганда мен чындыкты айтып атам анан тигинден тиктокко чыгам. Жок, андай эмес. Ал чындык жөнүндө камел жөн айткан жокмун. Өзүңдүн жүрөгүңдү өзүң алдап жүргөнүң токтот деген сөз да. Көп адамдар өзүн өзү алдап жүрөт дайымачы. Өзүн өзү алдап жүрөт. Кандай нерсе айтайынбы? Эртең деген сөздү айтат да. Эртең. Качан намаз окуйт? Эртең. Качан сен буйрса деп коет го. Отдельно Аллахка түшүп келип, куларыңга шүгүр кетти, давай окуп баштала депчи. Жок, андай эмес, субханалла. Эртең деген нерсе бул өзүң алдоо. Ал эми башка бирөөнү алдаш, качан сага ишенип турган адам алдай турган болсоң, дейт, эң чоң кыянаттык болду. Кыянаттын эң чоң. Демек, ушул жерде аял дагы эркек дагы субханалла мындай бир алдаган токтотуш керек. Ушундай нерсе экен. Кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай болгон десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма пайдасы тийип турган. Мына пайдасы адамзатка пайгамбарыбыздын бир да жолу зыян тийген эмес экен. Бир дагы жолу. Мына биринчиси эл өзгөндү алдаба, өзүңдү да алдаба. Экинчиси болсо дайыма пайдалуу болгонго аракет кылыш керек. Пайдалуу. Бир дагы мына адамга зыяның тийбесин. Керек болсо кетип бараткан кумурскага да сен зыяның тийбегенге аракет кылыш керек. Бөтөнчө. Көп айтам субханалла, мен өз жөнүндө айтам да. Мисалы өзүңө да зыяның тийбеш керек.
Bir özüңө дайыма пайда болуш керек. Өзүңө зыян деген нерсечи, диний көз карашты айтам, бияр имандылык көз карашы бар экен. Кимде ким намаз окубай аткан болсо, орзо тутпай аткан болсо, ажылык кылбай аткан болсо, зекет бербей аткан болсо, садака бербей аткан болсо, бул өзүнөн башка эч кимге зыян кылган жок, унутпашыбыз керек. Сен намаз окубай атасыңбы? Демек сен намазың ал өзүң үчүн. Намаз окубай атсаң да, окуп атсаң да, пайдасы да өзүң үчүн, зыяны үчүн. Жаныңда отурганга эч качан мунун зыяны да пайдасы да тийбейт. Бир гана өзүңө гана. Орзо тутпай атасыңбы? Сен зыян өзүңө гана. Башка бирөөнө эч кандай зыян болбойт. Ошонун себебинен сен бул дүйнөдө бактысың, ахиретте тозок болуп атасың. Эч ким заставить эте албайт. Намаз оку деп айталат, эскертип. Анткени алда айтып өзү. Эскерткенде, эскертүү имандуулар үчүн пайда берет дейт. Иманың бар болсо, чын эле таң ошо окуш келбей. Эмнеге окубай жүрмөй? Мага ким мешать берет? Окуйчу. Деп өзүң жанагындай бир өзүн жемелөө деп коткан. Бул эң жакшы имандуунун эмеси, белгиси өзүн жемелейт экен. Мен намаз окуп жүрүм, ушуга чыктым, казаңды торпокто чоңойт деп кеттим уже. Чын эле мындан ары төбө болом, мен коем болду. Коюп, ушунда эле жүрө берем. Мен киммин дегиле, эмнеге жашап жүрөм? Эртең өлсөм кандай болот? Кой мен окуй берейин деген нерсе сен жүрөгүңө ошо нерсе орносо, өзүңдү жемелей алсаң, анда сен имандысың. Чын айтканда, мисалы Алла сени менен мен намазыма муктаж эмес да. Аллах Таалага биз муктажбыз. Ушундай нерсе. Мына жана айтып аткандай, жакындап калдык мүрзөгө. Кээбир айтышы мүмкүн эми, туура өлүмдөн башкасын бар эрте болуш керек дейт го, туурабы? Ушул сөздү көп айтабыз, Бизде ушул көп айтат. Өлүмдөн башкасын бар эрте болот. Ооба, эртерээк намаз эртерээк болгондо жакшы. Эртерээк даватка чыкканың жакшы. Эртерээк орзо тутканың жакшы. Эртерээк каза намаздарын окуп койгоң жакшы. Эртерээк арагыңды тышта, эртерээк тамекиңди тышта, эртерээк насыбайыңды тышта, эртерээк калпыңды тышта, эртерээк нызынаңды тышта, эртерээк субханалла чоң буштуңду тышта, эртерээк кополдугуңду тышта. Эртерээк да тур. Эртерээк келсин ушунун баары тең. Анан өлүм ушундай акыбалында келсе, машалла, анда бейиштен башка айкы киресиң, туурабы? Деп ушундай экен туурабы. Ошон үчүн унутпашыбыз керек экен, машалла. Өлүмдөн башкасы менен эрте болгон жакшы бекен, жаман бекен. Эртерээк тамак ичип коюш керек, эртерээк суу ичип коюш керек, анан эртерээк тигини кылып коюш керек дегенде сен баардыгын токтоткула болду. Ал нерсе боло турган нерсе. Бир адам бул ырыскын Кудай жазган. Ырыскын Кудай жазган, билесиңерби ушуну? Ырыскы жазылган, андан качып кутула албайсың. Бир адам ушу сөздү угуптур, бир замандын олиясы. Бир хикая кетет, ушул жөнүндө келет, эми айтып коюш ордунан тапты окшойт эми ушул сөз. Анан айтат экен. Мен дейт, ишенбейм буга дейт. Кантип эле мен жегим келбесе жемегилем, ичким келбесе ичпегилем, ишенбейм. Деп туруп жолго чыгыптыр. Bir ayılga gelse toy bolmadıktır. O toy kızıçı, 6 aydan, 10 aydan gelgen eken, o maşallah. Geliniz gelin, dastorga oturup, eşitike jebeyt. Anam koy men jolga чыгышымды кетет. Баягы жерде бирөө любопытный бирөө бар го, мага окшош, мынтип карап турат экен, подозрительный карап жүрөт. Элдин баары жеп ичип атса, бул эмне жеп ичпейт? Аңдып баргылачы. Анан чыгып баратканда баягы иши, момунда жолдон жеп коюңуз деп устуккан берген го кыргызча. Баратып жолдун этегине чыдап коюптур. Ушун барат жолдун этегине чыдап салды. Тамакты жебей отурла дептир. Кой отурла. Чотто бул жер не то. Баяны кармап келип алып турат экен, басып бер дейт экен. Ос дейт экен. Жок жебейм дейт. Ос дейт адам, жок жеп. Балдар кармагыла дептир. Баягыны кармап туруп, оозун ачып туруп, баягы кемеч деп туруп, баягы оозуна таякты тыгып турган баягы буш элек ачып оозуна салган турбайбы. Өкүр бакырлады, ишендим эле, ишендим деп ыйлап атат дейт. Айтек эмнеге ишендим десем, кааласаң да, каалабасаң да жей турганына ишендим деген турбайбы. Ушундай нерсе, субханалла. Алла каалап койсочу, каалабаган нерсеңди жедирет. Алла каалап койсочу, сен каалаган нерсени бербей коет. Ушундай нерсе. Демек, тууганым, ырыскыбыз кетпейин, өлбөйбүз.
Demek ошол себептен кимдин рызкысы бүтө элек болгон болсо, мына бүгүнкү күндү жакшылап колдонуп калалы. Намаздарыбызды тургузалы, машалла. Динибизди кылалы, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашайлы, пайгамбарыбыз үйрөткөндөй кылайлы. Калган нерсенин баардыгы Алланын колунда экенин унутпайлы, Маша аракет кылабызбы? Кантип аракет кылабыз билесиздер, мен айтпай эле коеюн, Машаллах, Алла береке берсин баарыбызга. Орозо келатат. Шабан, берекелүү Шабан айында турабыз азыр. Пайгамбарыбыз "Я Алла, мен Рамазан айына жеткиз" деп айткан экен. Да Рамазанга жеткенде, Рамазанга жеткизген Алла мактоолор болсун деп айткан экен. Bir hadislerде bir Ramazandan ikinci Ramazanга чейин жашоо деген бар. Ушундай убакыт келатат, тозоктон куткарылуу күнү келатат, Кудай кааласа. Тозоктон куткарылуу, азаптан куткарылуу. Ушундай бир өзгөчө ай келатат. Ошого даярдык көрөлү эмтен эртерээк эле. Кичине бир 3 күндөн орозо кармап коелу муну болуш айла. Анан кийин ошо орозонун айына мындай бир ыкылас менен эмтен эле даярданалы. Даярданышта продуктун алып койбой эле койгула. Даярданышта албаган нерсе эмес. Ошол убакытта машалла такыбачылыкка даярданалы. Орозонун Алла жолуна чыгып 3 күн, 15 күн, 40 күндөргө чыгалы машалла. Орозону берекеттүү өткүзөлү. Ар бир күнү 10 күнгө барабар болуп эсептелет. Жашоонун жылдын 10 күнүнө барабар болуп эсептелет. Ошо 10 күн, ар бир күн 10 күнгө бар болсо, Кадыр деген кечеси бар. 1000 айдан артыгыраак болот. Кимдей ушул айга субханалла Алланын өкүмү, пайгамбар сүннөтүп даярдык көрүп, ушуну күтүп, ушундай бир анан кийин бүтүп баратканда аттиң деп ушундай бир жүрөгүндө кээи боло турган болсо, мына Кудай буйрса, ошол адам чыныгы орозо кармаган болот эсептелет. Ошо иман менен кармаган керек кылалы иншалла. Толук жөн эле эмес. Эртең менен туруп ооз бекитип, кечин ооз ачып барып, ресторанга ооз ачып коюп эле, орозо эмес экен. Ошол күндөрү калптан, жалгандан, ушактан, жана бир көзгө көрүнбөгөн күнөөлөрдөн иншалла мындай бир куткарылып калууну Алладан тилейли башалай. Аракет кылалы. Амин. Субханака ва хамдика анта астагфиру ва атубу илейк. Allah'ın peygamberinin münözü bizdi münözdür. Adem ahlaktan da bir.